işler bizim başımızdan ötüp çıktı. Abdan doğru aytat bu yerde çüydün gubernatörü. Özgürlü. Bunaki ben aytıp koyayım hazır жаңы технологиялардың өсіп жатқан уағы. Экономика жаңы бағыттарда тұрады. Енді үшін ушындай 100% грамотный халқы бар ел. Құдайдың берген дачасындай болған жер. Енді үшін не сылылсын. Ойнағыла, гүлгілі, жырғағыла ұшын барығына. Ана біштіңдер, саламат болun. Жаңы күн баянына директор ашылызды білдіріңіз. Gubernatör Erkin Satkınbayev olup Çiğ Oblası'nda bağırda işlep жатабыз. Men uşu ortada Çiğ Oblası Kırgızstan'ın жүрегі болып саналады. Әрбіріңер білгендей, şu Kırgızstan'ın баяғырек ынтымағы, достық мамилесі бойынша bizde Kırgız'ın korku urusынан тышқары 80-ден ашық ұлт жасап келеді. Ошон үчүн абдан көп улуттуу область биринчиден. Экинчиден эми баягы экономика социалдык эми боюнча өзүңөр баарыңар билесиңер. Ички миграция Бишкекке жана Чүйгө келет. Ошондуктан көбөйлөр көп. Жасай турган иштер абдан көп. Ошолордун баарын мынакей ынтымакташып бүгүнкү күнгө чейин 30 жылдыкта 30 жыл эгемендүүлүгүбүздө далай көп жеткендиктерге жеттик. Но эми дагы жасай турган нерселер көп. Ошону менен эми бүгүнкү майрамдын нышанында баарыңарды кыргыз элин куттуктап кетелем. Ар дайым бакубат жашоо болсун, элибизде жерибизде тынчтык болсун жана бүгүнкүдөй майрам болуп ынтымак болуп турсун. 30 yıl 8 ay oldu. Çiğ Oblası 3. yıl uyuşulganda uşul egemendülükten 8 ay ulu oladı. Bölbögen el olabız. Tümdük üçlüge bölbögen el olabız. рады, что мы приглашены сюда на такое шикарное мероприятие, где присутствует многонациональный народ нашего Киргизстана. Это нас объединяет, это нас радует. Она очень красиво поет, да? Шикарно. Это наша Лидия Бачаева. Здесь
звезда в Кыргызстане. Ее кто не знает? Да, она дочь двух народов, кыргызского и карачаевского. Такой праздник, а где люди, представляешь? Сегодняшнее мероприятие посвящено 30-летию нашей государственности Кыргызской Республики. Для нас, кыргызстанцев, это огромный праздник. 30 лет назад на карте мира образовалось новое государство Кыргызстан, в котором мы живем, в том числе карачаевцы, 1943 года живем. Конечно, великий праздник, знаковый и значимый для нас. Иметь собственное государство – это великое дело вообще во всем мире. Хочется всем кыргызстанцам пожелать здоровья, мира, согласия, добра, взаимоуважения, взаимопонимания. Давайте все мы будем дружными, мирными и будем работать, трудиться на благо нашей Родины Кыргызстан. Всем еще раз хорошего настроения и праздника. Конечно, 30 лет для всех кыргызстанцев красивый, хороший, еще раз повторяю, знаковый и значимый праздник. Хороший праздник. Вот здесь. Давайте будем поднимать наш Кыргызстан. 30 yıllık egemenliği bayramımızlar kutlu olsun. Ben bu yerden Kenin rayonundan başlayıp Panfilov rayonuna çeyin gelgen bütkül işkerlerdi, kızmatçılardı, ardagerlerdi görüp Çiğ oblasının. Uşu жерге келип туруп бүгүн ушу 30 жылдыкты даңазак. Эмне дейм мен? Кыргызстанга эле эмес, бүткүл мусулмандардын бүткүл мына Советтер Союзуна таркагандан эгемендүүлүк болгон 30 жылдыгына баардыгына майрам менен куттуктайм. Ар бир адамга Кудайым ушунчалык тегиз болсун, өзүнүн үлп адаттарын жоготпосун деп өзүбүзчө болуп турганыбызда биз үлп адатыбызды жоготпош үчүн майрамдарды өткөзүп ушундай жакшы көрсөтмөлөрдү көрсөтөлү деп чогулуп отурабыз. Бүгүн мына биздин Эркин Саткынбаевич губернатор жакшы ойлорду көрсөтөбүз деп, жакшы оюндарды көрсөтөбүз деп кыргыз элине ушу майрам тартылаганча, даамыбыз тартылаганча баардыгын куттуктап отурабыз. Кыргызстан өнүп өссүн, келечекте биздин Кыргызстан ушу алдыңкы мамлекеттерге барып кошулушуна мен ыраазымын. Ушундай оюм, тилегим бир гана нерсе Кыргызстан өнүгүсү. Рахмат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 30 жылдык мааракеси менен жалпы эле ушу кыргызстандык мекендештерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, үй бүлөңүздөр менен бактылуу табайлуу болуңуздар. Эми айта кете турган болсок, бүгүнкү өтүп жаткан Кыргызстан менин мекеним аттуу этностор аралык достук фестивалы менимче бул жакшы жөрөлгө бүгүн жакшы маанайда өтүүдө.
биринчиден сиздерди бүгүнкү этносаралык деги эле Чүй областында көп улуттуу элдер жашайт. 30 жылдык майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бул өргө Чүй областынын эң башы болгон Алтын Чөйчөк Кемин өрөөнүнүн өргөсүндө турасыздар. Бүгүнкү майрамга биздин айылдын, биздин ошол Кемин районунун жергесинде өстүрүлгөн тамактардан ооз тийгизели деп жасап келдик. Мына мисалы козу гриль болсо, албетте биз мал чарбалуу айылбыз. Өзүбүздүн колубуздан өстүрүлгөн козу гриль. Бердеги суусундуктар болсо, бозо, максым, кымыз, чалап. Ооба, бул дагы өзүбүздүн колубуздан жасалган бозо, даныбыздан, бизде өстүрүлгөн дандан. Максым да ошондой, кымыз дагы Чоң Кемин өрөөнүнүн бээсинин кымызы. Ал эми бул жерде уча турат. Баарыбыздарга белгилүү, уча бул кыргыз элинин эң сыйлуу устуканынын бири. Бул кудаларга тартылуучу, сый конокторго тартылуучу уча. Анан чучук. Ошондой эле биздин жергебизде айылда салыштырмалуу азыр мынакей тоокторубуз көп. Мына бу жерде гриль болуп бышырылган тоок менен өрдөк. Ал эми бул болсо кекилик, ал бул болсо кыргол. Ооба, албетте бул экөө тең биздин өрөөнүбүздө өсөт. Азыркы мезгилде жаратылышты коргоо деген жакшы иштер иштелип жаткандыгына байланыштуу бул жаныбарларды биз жолдон ары бери өтүп атканда дагы көрүүгө болот. Ал эми нан тамактарына кайрылсак, бул болсо кыргыздын илгертен келе жаткан каттамасы, апаларыбыз жасаган калама. Ошондой эле чий борсоктун кезишин көрүп турасыздар. Булар тойго, бешик тойго, жакшылыкка жасалган чоң эненин чий борсоктору. Hazır, kesinlikle bir şeyler alıp gelebilirim.